Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Талас шаарынын кире беришинен Көк Токой айылынан там сатылып атат. 20 сотук участогу менен ушу өзүңүздөр көргөн иштеп жаткан магазин менен. Трассанын жээгинен чоң участок издеп жүргөндөр, там издеп жүргөндөр видеону аянт чейин көрүп туруңуздар. Мен колуман келишинче маалымат берейин. Бул Таластын кире беришиндеги арка көрүнүп турат. Аркадан өйдөрөөк болжол менен бир 200 метр өйдөрөөк эле ошо оң тарапта Айкөл деген магазинди көрүп аласыздар. Участогу туугандар 20 сотук экен. Чыгыштан батышка болжол менен 36 метр чыкты. Бут менен арыштасам, ал эми түндүктөн түштүккө болжол менен 55 болот. Кандай бизнес кылсаңыздар дагы өтө эле ыңгайлуу. Талас шаарына дагы жакын, иштеп жаткан даяр магазин менен магазин узун туурасы дагы 10го 9 экен. Ичинде 2 бөлмөлүү жашаганга временкасы менен магазин ичин бир катар көргөзүп берип коеюн дагы. Анан үйгө өтөбүз. Мынакей ичинде баардык полкалардын баары даяр иштеп жаткан магазин. Мына бул жакта чоң залы, кухнясы, суулары киргизилген. Бул жактан нары үйгө да өтүп кетсе болот. Бул тамдын размери 13x16 экен. Бул жагында гаражы, нар жагында коро сарай, складтар менен. Караңыздар туугандар, эшиктин кененин караңыздар. Бул тамда жашап, бул жакка дагы кандай бизнес кылсаңыздар дагы кененин караңыздар. Аябай көз ташат экен. Кааласаңыздар ушу магазин иштетип бересиздер, кааласаңыздар магазин менен кошо эле бир катар бул жакта да участоктор кенен. Трассанын боюнда кандай бизнес кылсаңыздар дагы сонун болуп кете берет. Огород жагын көргөзүп берейин дагы, анан үйдүн ичине кирели. Бул жагында летний кухнялары, очокканалары, бул жагында склады, бул жакта да пескоблок менен салынып аткан чоң сарайы бар экен. Граница мына о жерде арка чейин туугандар. Границада алча, өрүктөр дагы отургузулган. Мына жерде навеси бар. Үйдүн сырты травертин чачылган. Кирип келаткан эле бул жагында бир склады бар экен. Насос коюлган экен бул жагында. Бул холдун кененин караңыздар. Аябай эле чоң там экен, чынында 13x16. Сол жагында залы. Дуал иши обой жабыштырылган. Потолок, ночной потолок. Чоң конок столу коюлган. Бул жагында санузел. Кафелдер жабыштырылган, суулары, раковиналардын баары орнотулган. Холдон бул жакка бир балдардын бөлмөсү. Күнбатыш тараптан күн тиет экен бул жака. Бул жагында ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жактын дуалларында бир башкача дизайнда жасаган экен. Потолокторунан бери ушундай сүрөт тартылган. Холдон бул жакта дагы бир зал бар экен, мынакей. Каалагандай конок тозо берсеңиздер, батып кетчүдөй чоң там экен. Дуалдар обой, потолок короп болуп жасалган. Бул жагында дагы бир бөлмө. Конок бөлмө кылса да болот. Же болбосо дагы бир спальня кылып койсо болот. Дуалын Леонардо. Баасын туугандар $150,000 сурашып атат. Өзүңүздөр да саудалашып көрөсүздөр. Вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр.